Эки дарыгер программасынын демөөрчүсү Атлант Ден соолук борбору. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Бул эки дарыгер берүүсү. Анын алып баруучусу мен Эрмек Исмаилов. Бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын аппарат жетекчиси Аскат Азарбеков Нарынбекович. Саламатсызбы? Жана кийинки конок эмгек мыйзамдарынын көзөмөлдөө жана контролдоо кызматынын башкы инспектору Кубанычбек Матказиев Ишенбекович. Саламатсыздарбы? Эфирге кош келипсиздер. Биринчиден өзүңүздөрдүн кесибиңиздер жөнүндө кененирээк айтып кетесиздерби? Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Акыйкатчы институту өзү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, конституциясына ылайык парламенттик көзөмөл жүргүзүү органы болуп эсептелинет. Демек, бул мыйзамдын алкагында бүгүнкү эфирдин темасына байланыштырып айта кете турган болсок, эгерде адамдардын ошол жерде кызматчылардын деп айтабыз, ишкерлердин ортосунда болуп аткан иш-аракеттер жана ошол иш-аракеттерде болуп жаткан адамдын укуктарына байланыштуу маселелерди биз көзөмөлгө алабыз. Тактап айта кете турган болсок, бул эгерде ошол бир жабыркаган, укугу бузулган жарандар мамлекеттик органдарга кайрылып, ал жерден тийиштүү жардам ала албаса, же укуктары бузулганы аныктала турган болсо, ошондо бизге кайрылууга мүмкүнчүлүк ачылат да. Башкача айтканда, мамлекеттик органдардын мыйзамсыз же болбосо аткара албай калган иштери боло турган болсо, ошол учурларда биз кийлигишип, өзүбүздүн көзөмөлгө алып, анан өзүбүздүн сунуштарыбызды берип, ошол мыйзам бузууну жокко чыгаруу аракетинде ушул багытта иш алып барылат. Сиз айтып кетсеңиз. Биздики азыркы учурда служба болуп, кызмат болуп эсептелинип атат. Бул кызмат Кабинет министрликтин тарабынан жобосу иштелип чыгып, жана токтомдун негизинде бекитилди. Биз азыр иш-чараларды аяктап, иштөө учуруна келип жеттик. Буга чейин биз эмгек инспекциясы болуп эсептелчүбүз. Биздин милдетке эмгек мыйзамдарынын сакталышын көзөмөлдөө жана контролдоо болуп эсептелинет. Мындан сырткары эмгекти коргоо жаатында дагы иш алып барабыз. Жооңуздарга чоң рахмат. Мен биринчи суроомду сиздерге бере кетсем, кызматкерлердин ден соолугун сактоо жаатындагы иш берүүчүлөрдүн негизги милдеттери кандай болот? Бул иштөө учурунда өндүрүштө дейбизби же жумуш кызматында дейбизби, мамлекеттик же болбосо жеке ишкерлик ишканада иштегенде иштөө тартибинде бул эмгек кодексинде жазылып кеткен иш берүүчүнүн жана кызматчынын милдеттери. Ал жерде эмгек кодексинин жетекчилигинде иш берүүчүлөр жумуш алып барылат. Ал жерде эмгек кодексинде кызматкердин милдети жана укуктары жазылган. Мындан сырткары иш берүүчүнүн укук милдеттери каралган. Андан сырткары эмгек кодексинин бир чоң бөлүмүндө эмгекти коргоо деген темасы бар, раздел. Анда дагы иштөө процессинде кандай эмгекти коргоо жаатында эмнелер сакталыш керек, эмнелер иштелип чыгыш керек, то есть бул кызматкердин ден соолугуна байланыштуу нускамалар иштелип чыкканда, то есть камсыздалышы шарт да. Чоң рахмат. Чоң рахмат жооңузга. Кийинки суроом, кызматкерлер көбүнчө кандай даттануулар менен сиздерге кайрылышат? Мен жооп берип кетейин. Негизи дүйнөлүк практикада эл аралык мыйзамдар азыркы учурда кабыл алынган учурда ушу адамдардын, ушу кызматкерлердин укуктары боюнча дээрлик тийиштүү мыйзамдар кабыл алынып келген да. Ошонун алкагында эле ушу мынакей бизде атап өткөн эмгек кодексинин боюнча маселелер жаралып атат. Бирок мен кайсы учурларда кайрылат деген суроо боюнча мындай кененирээк айтып бергим келип турат. Биринчиден, сөзсүз түрдө алдын ала келишим менен эгер иштегендер болсо, маселен эмнеге жаралып атат? Келишими жок ишкерлер бизге кайрылып жатышат. Алардын укуктары корголбойт, анткени үчүн эч кандай жоопкерчилик жок. Бул эмненин белгиси? Бул биздин жарандардын, ошол кызматчылардын биринчи укуктук сабаттуулугунун төмөндүгүндө. Экинчиси, ошол эле ишкерлердин баягы салыктан же болбосо бир башка жоопкерчиликтен качуу жагын айта кете турган болсок,
Мындан сырткары эң негизги эки категорияга бөлсөк болот бул кайрылууларды. Биринчиси ошо айлык акысын бербей, опузалап жумушунан кетирип, мыйзамсыз кетирип салган учурлар. Экинчиси бул ошол азыраак кездешет, бирок абдан орчундуу жана көп убакыт талап кылып, соттук отурумдарга чейин алып барчу, соттук процесстерге чейин алып барчу иштер. Бул ошол иштеген жеринен бир кырсыкка кабылып, ошо иштеген жеринен бир ден соолугуна зыян келген учурлар. Ушундай жагдайларда бизге кайрылган учурлар көп. Кошумча айта турган нерсе бул эмгек келишими эки нускамга да түзүлөт. Бирөөсү иш берүүчүдө кылат, бирөөсү кызматкерге берилиш керек. То есть ошол негиз болуп эсептелинет. Ал эмгек келишимде бардык кепилдиктер жана компенсациялар жана башка укуктар, милдеттери каралган. То есть башкача айтканда бул кызматкердин иш милдети жана укуктары. Эгерде ошол эмгек келишимдер талаптары сакталбаса, жогоруда айтып кеткендей, сот же болбосо биздин мекеме аркылуу кайрылса, бул чечилет да. Чоң рахмат жоңузга. Ушул сиздердин тармагыңыздарда ден соолугуна кандай көп зыян келтирген учурларда кайрылышат? Ошол тажрыйбаңыз боюнча айтып кете аласызбы? Эгер мүмкүн болсо айтып кетели. Мынакей жакында эле ушу 2 жылдан бери созулуп келаткан сот процесси болуп жатат. Атын атабайын, уруксаты жок. Ошол жерден көзүнөн жабыркап, көзү азиз болуп калган бир жарандын жубайы менен бизге кайрылган. Өз убагында ошол жерден иштеген жеринен жаракат алып, көз көрбөй калган. Ал боюнча бардык экспертизалар өтүп, ушул тийиштүү органдардын корутундулары чыгып, бирок сотко барганда ошо айрым учурлар баягы техника безопасности деп коет, ошолорго кол коюлбай калган, же болбосо ушундай бир майда маселелер менен бул маселе азыркы күнгө чейин чечилбей жатат. Анткени үчүн компенсация берилиш керек, дарылаганга кеткен чыгымдарын толуктап бериш керек деген көптөгөн бир маселелер көтөрүлүп келатат да. Мен бир нерсеге баса көңүл буруп кетким келет. Учурда бизнес жана укуктар деген түшүнүк бар. Бизнес жана укуктар деген түшүнүк ушу эл аралык өнүккөн мамлекеттерде тийиштүү улуттук пландарын кабыл алышат. Бул тармакта кандай алып барыш керек? Бул ошол эле экологияга болгон зыяны, адамга келтирип аткан зыян, ошонун катарында ошо саламаттык сактоо, адамдын өмүрүнө жана ден соолугуна зыян келтирбеген стандарттарды кабыл алуу жаатында. Мисалы айтып кете турган болсок, ошол эмгек кодексинин ошо бир кызматка тийиштүү талаптар бар. Мисалы ошол өзүнүн баягы атайлаштырган формасын кийгизүү, же болбосо баягы бет каптарды берүү, же болбосо бир техника безопасностьга ылайыктуу кол каптарды берүү. Анан эгер бир ден соолугуна зыян алып келүүчү жерде иштеп атса, анда сүт мисалы берүү деген ушундай бир нормалар бар да. Тилекке каршы бизде жана башка мамлекеттерде дагы дүйнө коомчулугу ушу кабыл алып атканы менен чоң бизнестерде, ири бизнестерде бул ошол планды кабыл алып, ошол адам укуктарынын сакталышына бизнес дагы мындай кызыктар дегенге чоң компаниялар барат да. Ал компаниялар тийиштүү жеңилдиктерди алат, ошол пландарын бекитип алып, ошо кызыктар экенин билдирсе. Тилекке каршы бизге мисалы билесиздер, Кыргызстанда 700 миңден ашык баягы жеке ишкерлер бар. Иштеген, иштебеген, неформалдык, формалдык эмес бир бизнес өкүлдөрү десек болот да. Эми бул жаатта буларды да коргош керек, бизнес өкүлдөрүн. Ошол эле учурда ошол бизнес өкүлдөрүндө иштеп жаткан адамдын укуктары да бар. Демек, ошол шарттарды түзүп берүү, бири-бирин айкалыштыруу иш аракеттери байма-бай мамлекет тарабынан жүрүп туруш керек. Мисалга айтып кете турган болсок, эгерде ошондой планды мынакей биз ушу өткөн жумада ушу жар салдык, ушундай планды биз иштеп чыгабыз. Эл аралык донорлор, эл аралык уюмдардын колдоосу менен биргеликте стандарттарга жооп бере турган план, анан аткаруу бийлик органына сунуштайбыз деп жатабыз. Анткени үчүн бул жерде абдан көптөгөн көйгөйлөр жаралып жатат. Мына өзүңүздөргө билгендей, базарларда
жеке ишкерлер мисалы 5-6 киши, 10 чакты киши, 20 чакты кишилерди өзүнө жумушчу катары алышат. Бирок ал жумушчулардын мисалы статистика ала турган болсок, ошол эле ден соолугуна зыян тартчу эмнелер? Бул мисалы 20%га 16-20% бел ооругандар чыгат. Мындан сырткары өпкөсү ооругандар чыгат. Мындан сырткары психологиялык жактан жабыркагандар чыгат. Бул жумуштун кесепети деп эсептесек болот да. Ошол кесепетинен кандай арылат? Кайсы учурда аларга тийиштүү, мисалы Эмгек кодексинде 1 жылдан 1 жолу эс алууга мүмкүнчүлүк түзүп берет мамлекеттик органдар. Жеке бизнесте андай жок. Анткени үчүн ар бир саат, ар бир убакыт бул акча деген принцип менен. Бирок акча деген принципти эске ала бергенден дагы адамдын укугу, адамдын ден соолугуна кам көрүү жагын дагы эске алыш керек. Бизнесте кызыктар кылыш үчүн тийиштүү жеңилдиктерди, тийиштүү мыйзамдын ченемдик актыларды иштеп чыгып, аларга сунуштап, эгерде силер адам укуктарын коргойм десеңер, мисалы мен бир жакшы баягы мисал катары көрсөтүп айтып кете турган болсок, башка мамлекеттерде ушундай чака индивидуалдуу жеке ишкерлер жумушчу ала турган болсо, алар үчүн салык, баягы киреше салыгын же башка салыктарды төлөбөйт, болгон аларды каттап, мынакей ушул иштеп атат деп маалыматты берет. Демек, бизде ачык айкын тачка түрткөн мынча киши бар экен, идиш жууган мынча киши бар экен деп каттоо жүрөт. Демек, ошол жерде иштеп атканда шарттар кандай болуш керек деген шарттарды түзүү боюнча сунуштамалар болот. Демек, бизнесте кичине жеңилдиктерди алыш керек. Ошол жеңилдиктердин аркасынан адамдарга шарттарды, жумушчуларга шарттар түзүп бериш керек деген жакшы дүйнөлүк практиканы азыр Кыргызстанга киргизүү убактысы келди. Ошонун үстүнөн азыр иш алып барылып жатат. Эң сонун маалыматтарды берип атасыз. Ушул жерде бир суроом бар эле да, сизге берип кетейин дедим эле. Биринчиси, ошо ишкерлер жумушка орношордон алдын демек кандайдыр бир ошол договорлорду түзүш керек. Баягы ден соолугума кам көрөсүздөр деген ошондой мыйзамдар барбы? Ошол жеке компаниялар ошо ишкердин ден соолугун карайм деген. Агай азыр айтып кетпеди. Эмгек кодексинде баардык шарттар негизинен көрсөтүлгөн. Келишимде кандай учурларда кандай компенсацияга дуушар, кандай шарттарды түзүп бериш керек, кандай кийим кечекпи же болбосо бир эс алуу убактыларын, мөөнөттөрүн баардыгын көрсөтүүчү келишимдин типтүү нускамалары бар. Ошо типтүү нускамаларын ишкерлер алып туруп, ошонун негизинде бири-бири менен иш алып барыш керек. Бул жерде бир нерсени мен баса белгилеп кетким келип жатат. Бир гана жумушчунун кызыкчылыгы эмес бул жерде. Анткени үчүн ооба мен компенсациямды алышым керек, же болбосо ушул ишкер менен иштешип атканда өзүмдүн жоопкерчилигимди, өзүмдүн милдеттеримди баарын аныктап алышым керек дегенден сырткары, ошол жерде жумуш берүүчү адамдын дагы, ишкердин дагы кызыкчылыктары бар. Жумушка келбей койсо, же болбосо ошол жердин баягы техникалык талаптарды бузуп туруп өрттөп ийсе, же болбосо ушундай бир маселелер жаралса, ошол кишинин айынан болуп атат деген. Демек, бул эки жактын кызыкчылыктарын, тең салмактуулугун камсыздап берүүчү келишим деп айтсак дагы туура болот да. Ушул жерде азыр да бир урматтуу акыйкатчыга да бир кошумчалап кетейин. Жакшы негиздерге токтолду. Эмгек кодекс деп атпайбызбы? Мындан сырткары иш берүүчүнүн ички тартип эрежелери да иштелип чыкканда, андан сырткары жанагы адамдын ден соолугу үчүн жанагы нускама деп коет, инструкция деп коет. Ошол да иштелип чыкканда, ошонун талаптарын иштеп чыгып, бекитип, тааныштырат ар бир кызматкер менен. То есть өзүнө милдет жүктөлгөн ошого гана жумушту аткарышы зарыл деп эсептейт да. То есть бул ден соолугунда кам көрүү деген милдет да, бул иш берүүчүнүн дагычы окуп чыгып, сапат инструктажын өткөрүп, катталып, ошол негизинде жумуш алып барышы керек да. Мындан сырткары жанагы ден соолугуна зыян алып келген, ден соолугун нашарлаткан бул кооптуу жумуштарда, жер алымда, жанагы тоо кен байлыктарын иштетүүлөр, оор жумуштарда кимдер иштесе, ошолор тобокелдикке келет да. Тобокелдикке келбей ден соолугун сакташ үчүн эмне кылыш керек иш берүүчү? Иш берүүчү жанагындай нускамаларды иштеп чыгат, ички тартип эрежелери менен тааныштырат, жумушчулардын кам көрөт ден соолугуна жана башка иш чараларына. Ошонун баары иш берүүчүнүн ички тартип эрежеси болуп эсептелинет.
Башында айткандай эмгек кодекси жогоруда айтып кетпедиби? Бул жеке эле кызматкердин милдети эмес, ал иш берүүчүнүн да милдети, кызматкердин да милдет укуктары каралган. Биздин эмгек кодекси мен ойлойм туура жана даана жазылган депчи. То есть эки тарап тең бирдей көрөт. Сонун маалыматтарды берип жатасыз. Шынын айтсам, кээ бирки нерселерди мен дагы билбейт экенмин. Бул жерде дагы бир сиздерге суроо берип кетейин дедим эле. Ушул нускамаларды демек жумушчу ишке орношордон алдың ошо кызмат берген адамдан сураш керек экен, же болбосо Жок, мындай кечириңиз. Бул жумушка кирип жатканда алгачкы нускамадан өтөт. То есть ички тартип эрежелер жана башка локалдык нормативдик актыларды окуп атпайсызбы, ошолор менен тааныштырат. Андан сырткары жумушка кабыл алынгандан кийин жумуш ордуна барганда жумуш ордундагы инструкциясынан нускамадан өтөт да, анда баары тең жазылган. Ким эмне жумуш кайсы кесипти аткарат депчи. То есть иш берүүчү же болбосо эмгек кодексинде баардыгы тең жазылган, иш берүүчү ушундай тартип эрежелер менен, жоболор менен камсыздалыш керек. Түшүндүрүү иштерин алып барыш керек. Түшүндүрүү иштери дегенде бул нускама болуп эсептелинет да. То есть кандай тартип иштейсиң, эмне кыласың, канчада кетесиң, канчада обед кыласың, эмнелерге көңүл буруш керек, эмнеге коопсуздуктарды сакташ керек дегенчи, ошонун баары эмгек кодекси жана эмгекти коргоо мыйзамдарында толук даана жазылган. Только окуп, сапаттуу инструктаж өткөрүп, иш берүүчү тарабынан ошону иш жүзүндө алып барыш керек да. Бул жерде ошо дагы бир кичине толуктап кетчү нерсе, адам баардык эле адам юридикалык жактан сабаттуу эмес. Ошон үчүн жалпак тил менен айта турган болсок, ар бир жаран жумушка орношуп атканда жок дегенде алдын ала сурап алыш керек. Эмне ишке баратам, эмне кызмат кылам, мага кандай шарттар түзүлүп берет. Ошого жараша анан эгерде түшүнбөгөн жайлар болсо жумушка орношуп атканда ошондо кызыгып башка юристтер менен кеңешип алуу бул сөзсүз түрдө керек. Бул ойлобош керек. Менден сырткары башка бирөөнүн эле калып калат, же болбосо мен буга кабылбайм депчи. Ар бир жаран эми Кудайдын буйругу экен, бирок ошентсе дагы качан болбосун кырсык каш менен кирпиктин ортосунда дегендей эле заматта келип калышы мүмкүн. Ошондой учурлар эртең күнү сенин бала чакаң, жубайың, же болбосо жолдошуң ошонун аркасынан чуркап бир баягы кыйынчылыктар жаратпаш үчүн баардыгын ушу документтештирип, ошо келишимдерди түзүп, алдын ала өзүнүн эртеңки күнүнө болгон камын көрүш керек деп мен теле көрүүчүлөргө кайрылып кетет элем. Дагы бул бөөдө кырсыкка эч ким кепилдик бере албайт. Чынбы? Анан ири ишканада эмес, негизи эле жанагы ири ишкана деп коелучу, ири ишканаларда атайын кызмат бар да, эмгекти коргоо инженери дегенчи. Бул жанагындай техникалык коопсуздук сактоо болуп эсептелинет. Андан сырткары жумушка жана кирип атканда, жумушну иштөө учурунда дайыма көзөмөлгө контролу калат. Андан сырткары мисалы мастерлер бар, өзүлөрүнүн ар бир ишкананын өзүнүн жооптуу кызматкерлери бар, алар дайыма көзөмөлгө же контрол калат. То есть жумушка келгенде жанагы инженер техникалык коопсуздук жагындагы кызмат адамы баардык негиздери менен түшүндүрүп кетет да. То есть ар бир ири ишканада дейбизби, же ар бир мекемеде ар эмгекти коргоо боюнча кызматкер адистиги кабыл алынат да. То есть алар жанагы жумушчулар менен, жана кызматкерлер менен тыгыз, толук кандуу иш алып барышат да. Чтобы деме ден соолугун сакташ үчүн, ошондой жана бөөдө кырсыкка чалдыкпаш үчүн алдын ала чара көрүү болуп эсептелинет да. Же болбосо жанагы техникалык коопсуздук жаралса, ошо кемчиликтерди жоюу максатында бул иш алып барышат да. Чоң рахмат. Жоңузга кийинки суроо мен эгер ошол кызматчы жумушка орношуп кандайдыр бир кырсыкка учураган убакта көпчүлүк учурларда мен билем баягы жоопкерчиликке тартуу кыйынчылык туудуруп калат да. Бул эмне себептен болушу мүмкүн? Мен түшүндүрүп берсем болобу? Биз эми баягы бул кызматта иштеп аркалап келе атпайбызбы? Бул кызматтык милдетке да кирет. Мындай учурда жана бөөдө кырсык эми жана кепилдик бере албайт деп атпайбызбы? Катачык эки тараптан да кетет. Мисалы жеке эле бир адамдан кетпейт, дайыма эки тараптан да кетет да.
Ал деген жана ден соолугуна залал келтирген эмне, жана техникалык коопсуздукту сактабагандык, өзүнө тийиштүү ишти аткарбай башка жумушка кеткендикке байланыштуу болот деп эсептейм. Андан сырткары өндүрүштө ден соолугуна залал алып келген жанагы эмнеден болот? Бул кырсык болуп кетсе, биз жанагы медиктер менен, дарыгерлер менен тыгыз байланышта иштейбиз. Алардын жана аныктамасы, диагнозу боюнча оор жаракатка киргенин, кирбегенин аныктап туруп, эгер оор жаракат кирсе, биз иш алып барабыз. Комиссия түзүлүп, если жеңил жаракатка кирген кырсык болуп эсептелсе, ал иш берүүчү тарабынан камсыздалып иш алып барылат да. Бул өндүрүштө эми кырсык болот экен, боло берет экен, бирок биздин баягы службанын, биздин кызматтын милдети же болбосо иш берүүчүнүн милдети аларды азайтуу же болтурбай коюу, жоюу максатында иш алып барып келет да. Эмгекти коргоо мыйзамы, эмгек кодекси жана Кыргыз Республикасындагы иштелип чыккан жоболор же болбосо аныктамалар ошол тарапта иш алып барганга багытталган да. Ошо негизде. Көйгөй бул жерде эми сөздүн ачыгы ушу иш берүүчү компенсациясын берүүдөн баш тартуу биринчиден. Анткени үчүн алардын дагы өзлөрүнүн себептери бар. Айтышат, бул өзү ушу техникалык коопсуздукту сактаган жок деп баштайт. Кызматкер жумушчусу жок сактагам, мени эч ким тааныштырган эмес дейт. Анан ошонун ортосунда баягы көйгөйлөр жаралып, ошон үчүн айтып жана башында атап өткөндөй соттук процесстер жылда уланат. Анткени үчүн адамдын мен ушу дагы кеңеш катары айтып кетейин, эми Кудайдын бетин ар кылсын, эгерде ошондой бир кырсыкка учураган болсо, ошол күндөн баштап тийиштүү баягы соттук медициналык экспертизалардан өтүү, тийиштүү ошол мынакей атайын кызматтардын корутундуларын алуу, андан сырткары ар бир чыгымдарын баарын каттоо, баардыгын ошол документтерди топтой бериш керек да. Эмнеге дегенде эртең соттук процесс болуп кала турган болсо, бул документтердин баардыгы керек болот. Бул баягы жумушчулардын укуктарын сактоо боюнча. Ал эми ошол эле жумуш берүүчүлөрдү айта турган болсок, сөзсүз түрдө ошол техникалык коопсуздукту сактоо боюнча тийиштүү нускамаларды, тийиштүү эрежелерди ар бирин кол койдуруп, кирди чыкты ошо техникалык коопсуздуктун маселелерин өтө көңүл буруусу зарыл. Мынакей көп эле мисалдар ушул баягы салуу же болбосо курулуш иштери деп коебуз го. Ушу курулуш иштеринде мынакей көптөгөн маселелер чыгып атат. Ушул эле маселелер мен дагы бир айткым келип атат, биздин мигранттарыбызга чет жакта курулуш иштеринде жүрүп атышат. Ал жакта дагы мигрант болсо дагы эч кандай укугу жок дегенден алыс болуш керек. Сөзсүз түрдө алардын укуктары бар. Ошон үчүн башка мамлекетке чыгып жатканда алар ошол мамлекет мыйзамдары менен таанышып, керек боло турган болсо тийиштүү консулдуктарга, тийиштүү ошо биздин өкүлдөргө мисалы айта турган болсок кайрылып, кандай катталам, кандай мыйзамдуу жүрөм, эгер мыйзамдуу жүрө турган болсом, жумушка кире турган болсом, менин жанагындай укуктарым бузулуп кала турган болсо каяка кайрыла алам, кантип ушул иштерди алдын ала алам, кайсыл учурда документтерди топтой алам, кандай юридикалык жардам ала алам деген суроолорго жооп издегенге аракет кылыш керек. Эгер билбей турган болсо, мынакей биз айтып кетели, бизде шыр байланыш номери бар 115 деген. Ошо шыр байланыш номериге чалса, тийиштүү кызматкерлерибиз тийиштүү жоопторун алып берүүгө, башка мамлекеттик органдар менен байланыштырып, ошолорго бир жардам берүүгө сөзсүз түрдө кол кабыш кылабыз деп мен ишендирип кетет элем да. Да, жанагы жогоруда айтып кеткен сурооңузга дагы токтоло кетели. Жана иш берүүчүнүн жоопкерчилиги деп атпайбызбы? Если жанагы кызматкерге же жумушчуга бир залал келтирип, өндүрүштүн кесипетиненчи бөөдө кырсык кабылгандаргачы бул эмгек кодексинде жакшынакай каралган. Ал боюнча иш берүүчү жоопкерчилиги бар, жазылып кеткен, бирине иштейт. Мындан сырткары жанагыдай өндүрүштөн бөөдө кырсыкка кабылган кишилерди иликтөө учурунда комиссия курамы түзүлүп атпайбы? Комиссиянын жыйынтыгында катачылыкка жол берген адамдар деп коет. Жеке эле иш берүүчү эмес, катачылыкка кимдер тиешелүү болсо, жабырлануучудан баштап, мастер жана башка кызмат адамдары, в том числе жанагы иш берүүчү
жоопкерчилиги каралган. То есть если катачылыкка жол берип кандайдыр берилмелердин буусусуна, одонобусуна жол берсе, көзөмөл контроль жасаган органдар көп эле, ошолор тийиштүү деңгээлде берилмелердин негизинде жоопкерчиликке тартышат. Бул каралган, тартып келишет дайыма. Суроо азыр мен кичине дагы бир токтоп кетейин. Кичине ошол агай туура айтып атат. Баардык каралган мыйзамдар жакшынакай жазылган. Эмне үчүн иштебей калып атат деген көйгөй болуп калып атат да. Эми жалпак сөз менен айта турган болсок, ошол эле байдын баласы сүйлөсүн, мурду ышык болсо да деген принциптеги кирип кеткен. Паракорчулуктун, баягы коррупциянын элементтери да болуп калган учурлар кездешип калат. Аны моюнга алып, анын үстүнөн иш алып барышыбыз керек да. Анткени үчүн кээ бир учурларда ошол экспертизанын жыйынтыктары эмнегедир өзгөрүп кетет. Эмнегедир соттор чечим кабыл алып атканда бир башкача чечимдер чыгып калат, нааразы кыла турган, айрым учурларда мыйзамды буза турган чечимдер чыгып калат да. Анан эми соттун чечимин талкууга алууга мүмкүн эмес, мыйзам жол бербейт. Соттун адилеттүүлүгүнө деле биз шек санатпайбыз. Бирок жанагындай фактылар жок эмес. Муну моюнга алыш керек жана бунун үстүнөн иш алып барышыбыз керек. Ошон үчүн нааразы болгон жана антип жылдап созулган сот процесстери болуп жатат десем мен жаңылышпайм. Мындан сырткары эмнени айтып кетебиз? Жанагы адамдын ден соолугуна залал келтирип иштөө учурундачы бул негизинен эле иш берүүчү жанагы инструкция деп атпайбызбы, нускама дегендечи, муну сапаттуу деңгээлде жүргүзбөгөндүктүн кесипетинен болуш керек деп ойлойм. Бирок жанагы териштирүү учурунда биз аябай көңүл буруп келебиз, иштелип бекитилгени боюнча, то есть иш алып барбашканы белгилүү болот да. Катачылыкка эки тараптан тең кетет дебедикпи? Жеке эле бир тарап эле жүгүнөлүү болуп эсептелинбейт негизичи. Ар ким өзүнүн кызматын билсе, ишин алып барса, бул жана бөөдө кырсыктын азаюусуна алып келет да. Жообуңуздарга чоң рахмат. Ушул жерде менде эки суроо дагы пайда болуп атат. Биринчиси бул мигранттар боюнча чет мамлекеттеги алардын ден соолук тармагынан кандай корголуулар бар? Биз тараптан коргойбузбу же ошол иш берген ошол чет мамлекеттеги компаниялар коргошобу? Экинчи суроо бул пандемия учурунда ошо дарыгерлер боюнча дагы бир аз кылып кетсем деген элем да. Көпчүлүк дарыгерлердин укуктары корголбой калды. Баягы ковид менен ооруп калды. Же болбосо жагы жеке коргоочу каражаттар жок болуп калды. Анын артынан ошол жанагы компенсацияларды бир аз алууга кыйынчылыктар туулуп калды да. Бул ошол мыйзамдын мындай толук түрдө жазылбай, дарыгерлердин укуктары каралбай калгандын негизинде келип чыктыбы же башка маселе? Жок, андай деле болгон жер жок. Башка маселелер келип жаралды го дейм. Бул пандемия учуру эми өлкөгө жеке эле биздин өлкөгө эмес, баардык дүйнө жүзүнө келип бир тийбедиби? Бул биздин өкмөттүн атайын ошол жана компенсация каралуу боюнча ооруп калса, ошого чалдыкса пандемиягачы атайын токтомдор чыгып, компенсациялары аныкталбады беле. Ошол учурда пандемия учурунда дарыгерлер тарабынан баягы көп ушундай пандемияга чалдыкты. Себептенде баягы пандемия учурунда красный зона, анан зеленый зона деп атпадыкпы? Ошолордо дарыгерлер тарабынан жакшы эле иш алып барышты. Красный зонага киргендер чынында чалдыгып ооруду, тийиштүү компенсациясын алды болуш керек деп ойлойм да. Себептен өкмөт токтому чыкканда бул иликтөө иштери менен алып барылат. Минздрав жана бир комиссиянын курамдары элчи. Алар иш алып барышкан, иликтеп чыгышкан, обстоятельствосы, то есть кырдаалын карап чыгып, көп нерсеге, суроолорго токтолуп, ошонун негизинде комиссия курамы түзүлүп, аныктап чыгып, анан эсили тийиштүү болсо ошол дарыгерге, ошол чалдыккан адамга компенсациялар берилди го деп ойлойм да, биздин маалыматтарга карагандачы. Бул боюнча мен айтып кетейин. Пандемияга эч ким даяр эмес болчу. Ачыгын айтканда. Саламаттык сактоо жаатындагы акыбалдын ошо пандемия өзү көрсөттү. Канчалык деңгээлде биз ушундай маселелерге туруштуу бере алат экенбиз, же бере албайт экенбиз, кай жерде кемчиликтерибиз бар экен дегенге ачыктан ачык элге деле маалым болуп калды. Компенсация боюнча айта кете турган болсом, мындай маселе көп чыкты. Бизге кайрылгандар да көп болду. Биз тийиштүү өзүбүздүн сунуш пикирлерибизди бердик. Анткени үчүн бирөөнө берилсе,
избирательный подход деп коет, тандалма жол менен бирөөнө берилсе бирөөнө берилбей калып атты деген маалыматтар келип түшүп атты. Алардын үстүнөн иликтөөлөр болуп атты. Айрым учурларда айлыктар да берилбей калып аткан учурлар болуп атты. Тийиштүү фонд түзүлгөн, өзүңүздөргө маалым болгондой. Ошол фонддун негизинде комиссия туура карап иш алып барып атышты. Бирок нааразы тараптар да сөзсүз болуп атты. Анткени үчүн бардыгын тегиз караган жок деген элдер дагы болуп атты. Bunun üstünde azırkıga чейин териштирүүлөр болуп жатат. Андан сырткары ошо чет жактан 600 миллион доллар келди, келип түштү. Ошо канчалык деңгээлде туура берилди, туура колдонулду деген дагы суроону эмди чекти калк жообун ала элек деп бизге дагы ошо жарандар кайрылып аткан учурлар бар. Бул өтө кооптуу нерсе, анткени үчүн ошол биздин жарандарга, ошол эле медиктерге багытталган каражаттардын канчалык туура эффективдүү колдонулушу боюнча маалымат ачык болуш керек. Бул бирден бир мен жеке пикиримде Конституцияда берилген маалыматка болгон укуктун баягы жакшы сакталбагандыгынан кабар берип атат. Бул боюнча да биз тийиштүү суроо талаптарды бергенбиз. Анткени үчүн элге, коомчулукка, ар бир жаранга эгер кызыктар болсо ачык маалымат болуп туруш керек. 600 миллион доллар түштү, канчасы айлыкка кетти, канчасы кислородный концентратор алганга кетти, канчасы дары-дармек алганга кетти деп ачыктан ачык ушул 600 миллион доллар боюнча маалымат берилиш керек эле. Тилекке каршы тийиштүү комиссия да болду, маалыматтар да чыгып атты. Бирок ачыктан ачык бир чекит коюучу корутунду ушул учурга чейин жалпы коомчулукка балким чыккандыр. Бирок жалпы коомчулукка бериле элек деген суроолор менен бизге дагы көптөгөн кишилер кайрылып жатат. Ал эми мигранттар боюнча ал жерде кайсы мамлекетке барса ошол мамлекеттин мыйзам күчүнө ээ болот. Сөзсүз түрдө эл аралык мыйзамдар бар, эл аралык ушул конвенциялар бар. Мисалы ошол эле ООН тарабынан кабыл алынган адамдын укуктарына, адамдын өмүрүнө жана ден соолугуна кам көрүүчү, мисалы айта турган болсок, ошо тез жардам укугуна, мисалы андан кийин ошол жерде баягы кепилдендирүү программалар бар. Мен ошон үчүн жана башында айтып кетпедим, мигранттар баргандан кийин бардыгын талдап, мисалы Россия Федерациясына бара турган болсо, ал жерде ошол страховкасын ошо кепилдендирүүдөн өтүп, регистрацияга туруп, иштеген ишинде келишим түзүп алса, аны эч ким эч кандай анын укугун бузууга мүмкүн болбойт. Ал эми барып, анан убактысы өтүп кетип, ал жерде жүрө берип, мыйзамсыз жүрө берип, анан бирөө эгер опузаласа, сөзсүз түрдө биздин мамлекет тарабынан да кам көрүлөт. Ал кишини бияка алып келгенге баягы аракеттер жүрүлөт, ал кишинин укугун сактаганга аракеттер жүрүлөт. Бирок ал сөзсүз түрдө ошол жерде жоопкерчиликке тартууга толук кандуу башка мамлекеттин мүмкүнчүлүгү бар. Буну биз ачык айтып кетишибиз керек. Мынакей жакынкы арада биз Казакстанга да барып келдик. Казакстанда мигранттар менен кезиктик. Алар да ошо өзүлөрү ошо баса белгилеп жатышат. Эгерде мамлекет деңгээлинде бир кандайдыр бир басмырлоо болбосо, негизинен акыбал жакшы. Эгерде биз мыйзамдын баарын сактап, өзүбүз туура жүрсөк, бизге эч ким эчтеке дебейт. Мынакей патентибизди алып атабыз, иштеп атабыз. Кызматкерлерди алышат экен, алар дагы ушу 3-4 кызматкер алышат экен. Мисалы, аларды ошо каттоодон өткөрүп коет экен дагы, тийиштүү налогторун төлөп коет экен. Бирок бир дагы мамлекеттик орган ага келсе, текшерип келсе, эч кандай суроо талап кое албайт. Ал эми ушул мыйзамдарды бузуп жүрүп аткан жарандар сөзсүз түрдө апарышат, камашат. Эми эки мамлекет жакын бир боордо шелдеп баалап, балким кээ бир жерлерде акчасын алып туруп кайра кое беришет. Анан ал киши сөзсүз түрдө ушу базасында болот. Демек кайра кармаганга шарттар бар. Ошон үчүн мен айтат элем, ушу мыйзамдын алкагында көрсөтүлгөн тартипте жүрүү бул сөзсүз түрдө өзүнүн укуктарынын сакталышына бирден бир кепилдик болуп берүүчү шарт болуп эсептелинет. Эгер ошол учурда эгер бузула турган болсо, анда мамлекеттин да, анын катарында биздин дагы сөзүбүз да өтүмдүүрөөк болот. Бул бүт мыйзамыңар сактап атса, эмне себептен силер мунун укугун бузуп атасыңар деп эл аралык же болбосо эки мамлекеттер аралык
келишимдердин негизинде өзүбүздүн баягы ал иш боюнча оюбузду тийиштүү талаптарыбызды койгонго дагы толук кандуу мүмкүнчүлүк ачылат да. Чоң рахмат. Ушул пандемия учурунда ири өндүрүштүк ишканалар обсервация жасап, жумушчуларды контролдон өткөзүп, анан кое берип жатышты да, бизге маалымат боюнчачы. Бул туура деп эсептейм. Баягы пандемия учурунда жумуштан ылдый түшкөндө обсервацияга токтолушот, андан кийин жумушка баратканда дагы контролдон обсервациядан өтүп, анан жумушка чыгарып атты да. Бул иш берүүчүнүн дагы эмгекти коргоо жаатындагы алып барып жаткан иши болду да. Чоң рахмат. Ушул компенсация боюнча, дарыгерлер боюнча да бир суроом бар эле да. Азыр акыркы интервьюларда Алымкадыр Бейшеналиев, биздин министрибиз, айтып атканда, кээ бирки дарыгерлер компенсацияны албаган себеби бул баягы башкы дарыгерге кайрылбагандыктан, башкы дарыгер мага кайрылган эмес деп айтып атат да. Ошол эрежеси кандай болот? Кантип туура кайрылыш керек? Эрежеси мындай болот да. Биринчиден ошо райондук оорукананын жетекчисине биринчиден ал жерде атайын ошо ооруканадан комиссия түзүлгөн приказ буйруктардын негизиндечи. Анан мисалы ошо дарыгер ошол пандемия учурунда жумушка тартылып же жумушка кабыл алынып иштеген учурунда анан жанагындай негиздер менен пандемияга учурап болсо алса, ошо комиссия жанагы иш кагаздардын негизинде материалдарды топтоп, ошо негизинде корутундуу жасат. Эпидемиология жана врач негизинде ошо корутундунун негизинде бир канча иш чаралар бар да жердечи, ошону аткарып ошол жака кайрылгандан кийин ал комиссия ошо жергиликтүү врачтын комиссия курап, андан кийин анан жана саламаттык сактоо министрлигинде комиссияга жөнөтүп, ал жерлерден алар карап чыгат. Туурабы же туура эмеспи, каякта иштеген, чын эле ошол пандемия учурунда кайсы зонада иштеген, кимдерден жугузган деген аз да болсо ошондой инструкциялар иштеп чыккан. Ошонун негизинде саламаттык сактоо министрлиги карап чыгып, чын эле бул киши чынында эле ооруптур же чынында эле ушундай болуптур деп туруп, ошо менен анан жана компенсацияга алуу үчүн жөнөтөт да. Жанагы сиздин министр айткандай, ал туура эле биринчи очередке если ооруп калса, ошо жергиликтүү комиссияга кайрылып, ошол жерден жана корутунду чыгарып келиши керек. Ошо корутунду ошол комиссия тарабынан саламаттык сактоо министрлигине жөнөтөт да. Анан саламаттык сактоо министрлиги жанагы мекемелер аралык чогултулган комиссия бар, ошолор карап чыгып, анан негиздешет. То есть сизге тиешелүү же тиешелүү эмес экендигинчи туура сөз айткан. Пандемия жөнүндө кеп кылып кеттик. Ошо пандемия жана санариптик технологиялар эмгек коргоо тармагын кандай өзгөрттү? Жанагы азыр айтып атпайсызбы, онлайн иштеген адамдардын дагы укуктары кандайдыр бир өзгөрдүбү же ошондой эле сакталып турабы? Укуктары деле өзгөчө өзгөрүлгөн жок. Аралыкта иштөө деп коет да, жанагычы ошо негизде иш алып барып келип атышты. Ал бир чети пандемия учурунда көп ыңгайлуу шарттар жаратты. То есть асыл цифризация жанагы өнүгүп атпай ошол жол менен онлайн тегинде иштеп, жакшы эле эмгек натыйжасын алып келип атты деп ойлойм да. Бирок окутуш ченемдик актылар менен учурда мынакей ошол эле Россия Федерациясын алалы, ошол эле башка мамлекеттерди алалы, бул өтө чоң көйгөйдү жаратты да. Мисалы алып келе турган болсок, туура ал өз ишин аткарып атты. Келишим боюнча тийиштүү иштерди алып барып жаткан. Бирок ошол келишимдерде сырттан иштөө боюнча маселе каралган эмес. Тийиштүү жоболор бекилген эмес. Анан сырттан иштеп атканда мен сырттан иштеп атам деп туруп, мисалы бир жерге кокустуктан кырсыкка кабыла турган болсо, андай учурда кандай чаралар көрүлөт? Бунун баардыгы укуктук ченемдик актыларда каралган эмес. Азыркы учурда деле бул иштелип чыгып аткандыр. Бирок менин маалыматым боюнча азыр жок. Андай укуктук ченемдик акт. Бирок замандын ыргагына ылайык санариптештирүү процесстерин эске алуу менен бул маселени карап чыгуу зарылдыгы бар экен. Анткени үчүн сырттан иштөө же болбосо аралыкта иштөө деген түшүнүк өзү эмнени баягы билдирет. Бул үйүндө отуруп эле иштөөбү, ордунан жылбастан ошол эле график менен. Же берилген баягы тапшырмаларды өз убагында аткарып коюп, башка иштерин менен алек болуп жүрүүбү? Мисалы ушундай суроолор бар да.
Bunун баардыгын азыркы учурда сөзсүз түрдө ушу карап чыгылып, тийиштүү нускамалар, жоболор кабыл алынышы керек деген позициядабыз да бизчи. Менин акыркы суроом сиздерге менталдык ден соолук боюнча же болбосо ментальное здоровье деп азыркы учурда абдан актуалдуу оорулардын бирөөсү болуп жатат да. Мага бейдапканага көптөгөн жарандар кайрылат. Баягы иш учурунда ушундай кандайдыр бир коркунучтар пайда болуп калды же болбосо иште олтуруп эле баягы дем алуум кыйналып калды деген учурлар бар да. Эгер ушундай менталдык ден соолук менталдык жактан жабыркаган болсо биздин жарандарыбыз, алар кандайдыр бир компенсация ала алабы же кандай иш чаралар көрүнгөн, айтып бере аласыздарбы? Ал боюнча менталдык ден соолугун жабыркаган адамдар биздин жумуш баягы арыздарды, кайрылууларды, кат түрүндө кайрылууларды карап, ошонун негизинде биз карап келебиз да негизичи. Мындай бөлүнүп жазган кат түрүндө арыздар болгон эмес. Мындай учурда эми татаал суроо экен негизичи. Мындай суроолор негизи эле бул ишканада болобу дейбизби же кызматта дейбизби, бул жанагы медициналык кароодон өтүү жылында бир жолу же болбосо 5 жылда 3 жылда бир жолу өтүү кесибине жарашачы. Ошондо толук врачтардын көзөмөлүнөн өтөт. Врачтар аныктап чыгат. Ошонун негизинде жумушка кабыл алынат да, жумушка иштөөсүн улантат деген сөз да. Ал эми жанагы жарандын жанагындай ооруга чалдыкканы боюнча жок деп айтып кетпедимби? Андай кайрылуулар болгон эмес. Врачка, дарыгерге кайрылышы керек го дейм. Биринчи аныкташ үчүнчү. Ошонун аныктамасынын негизинде анан иш чаралар көрүлүш керек го. Мен дүйнөлүк дагы бир статистикага баса белгилеп кетким келип атат, баягы көңүл буруп кетким келип атат да. Бул 8%-ын тегерегинде ушу менталдык жабыркаган жарандар же жумушчулар бар экен да. Бул жумушчулардын баягы ден соолугун салыштыруу же болбосо бул далилдөө өтө кыйынга туура келет. Бирок бул дагы анын укугун бир басмырлоо болуп эсептелинет да. Анткени үчүн психологиялык бир шарттар, ошол жумушунда болуп аткан басым, кысым, анын үстүнөн мисалы ишин алып барып атса сен мээң жетпейт экен, акылың жетпейт экен деп, сабаттуу эмессиң деп басмырлап баштаган учурлар болгон болсо, аны дагы ошо күнүмдүк ишинде ошону көрсөтүп келе турган болсо, сөзсүз түрдө психологиялык жактан жабыркайт. Буга тийиштүү психологиялык экспертизалар бар. Бизде бул баягы кеңири жайылтылган эмес, бирок жок деп айтуудан алысмын, анткени 1-2 специалист тийиштүү адистер бар. Буну бирок бизде дагы практикабызда болгон эмес. Бирок ушу дүйнөлүк практикадан карап келе турган болсок, соттошуп уткан учурлар да бар экен. Миллиондогон компенсация алган учурлар да бар экен. Ал эми бизде бул жаатта кандай иштер алып барылыш керек? Биз жана жогоруда атап өткөндөй улуттук бизнес жана адам укуктары боюнча планын кабыл алсак, ошонун ичинде ошо адамдын ден соолугу боюнча ошол бирден бир пунктусу менталдык жагынан же психологиялык жагынан жабыркагандыгы боюнча бир бөлүм кошуп кетишибиз керек деп ойлоп турабыз. Ал бөлүмдө ошол жумушта болуп аткан баягы биздер билесиздер, мамлекеттик этика жөнүндө, мисалы мамлекеттик кызматта этика боюнча тийиштүү жоболор бар. Ошо этиканы сактагандыгы боюнча жана башка тийиштүү комиссиялар бар, профсоюз бар дегендей. Анан ошо этиканы бузуп атканда ар бирибизге тийиштүү бири-бирибизге кайрылуу, адеп акылыбызды алып баруу, мүнөздөрүбүздү, анан бир кишинин үстүнөн өзүнүн кол алдында иштеген кызматкерлерге болгондагы мамиле сыйлоо менен, урматтоо менен, өзүнүн функциясы менен, компетенциясын алкагында гана болуш керек деген негизги мындай багыттар же болбосо основасы бар да. Бирок ошону жаңы бир деңгээлге, ушу эл аралык стандарттын
талаптарына жооп бере турган деңгээлге чыгарыш үчүн жанагындай пландарга киргизип акырындык менен бул ишти алып барышыбыз керек. Анткени үчүн заман өзгөрүп атат. Ошол эле эгерде баягы аралыкта иштей турган болсо, тескерисинче жанагындай мыйзам бузуулар азайып, менталдык мыйзам бузуу баягы ден соолугуна жабыркалчу бир формалары күчөшү мүмкүн да. Ошон үчүн муну алдын алуу иштерин азыртадан фундаментин пайдуу алым коюп, акырындан түздөп иштеп башташыбыз керек. Бул сөзсүз түрдө биздин калктын саламаттыгына кам көрүү болуп эсептелинет деп мен ойлоймун да. Чоң рахмат, жоопторуңуздарга абдан кызыктуу маек болду деп эсептейм. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Акырында сиздерге ошол элибизге кайрылуу каалоо тилектериңиздерди айтып кетсеңиздер. Эми элибизге эмнени кайрылабыз? Ар ким өзүнүн жумушунда, учурунда болобу, өзүнө тийиштүү гана милдеттерин аткарып жатса, жанагындай бөөдөрсүктөн сырткары болот, ден соолугу да зыянга учурабайт деп эсептейм. Ошол ишиңиздерге ийгилик бардык эмгекчилерге, жумушчуларга. Мен да бардыгына кайрылып кетет элем. Ар бириңиздер өз укуктарыңарды билүүгө аракет кылыңыздар, мыйзамды сактоого аракет кылыңыздар, жана ден соолуктуу болуңуздар. Эгерде мыйзам бузуулар бар болсо, тийиштүү органдарга кечиктирбестен кайрылыңыздар. Анткени үчүн убакыт деген да түшүнүк бар. Ошол убакытка көңүл буруш керек. Эгерде тийиштүү органдар тарабынан силердин укуктарыңар бузула турган болсо, анда бизге кайрылсаңыздар болот. Бул 115 байланыш нөмүрүнө алгач катталып, же болбосо ошо өзүңүздүн маалыматыңызды берип, же бузуулар боюнча, фактылар боюнча маалыматтарыңарды берсеңер, сөзсүз түрдө тийиштүү иш аракеттер алып барылып, баягы дыкаттык менен изилденип чыгып, ким күнөөлүү, ким күнөөлүү эмес боюнча токотор бир өзүбүздүн сунуш пикирлерибизди айтууга сөзсүз түрдө аракет кылабыз. Чоң рахмат. Рахмат. Эскерте кетсем, бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын аппарат жетекчиси Аскат Азарбеков Нарынбекович болду жана эмгек мыйзамдарын көзөмөлдөө жана контролдоо кызматынын башкы инспектору Кубанычбек Матказиев Ишенбекович болду. Чоң рахмат, саламатта калыңыздар. Эки дарыгер программасынын демөөрчүсү Атлант ден соолук борбору.